теплица күнөскана тууралуу сиздерге материал даярдап атабыз. Түшүм аябай жакшы экен. Кызыккандар көп болуп атат. Биз эми YouTube Азыркы убакта да салса болот теплицаны. Жазында баштасак бир аз жеңилирээк болот. 20 сотиктен канча расход болот, канча убакыт кетет, ошого канча прибыль алыш мүмкүн. Турат көп эле, бирок арзан. Биз алып барабыз, бирок биздин качество жакшы. Ошондо 2 эсе, бир жылдын ичинде 2 эсе көбөйүп кетти. Эң негизги кандай каталарды кетирет дыйкандар? Эртең алгыла десек бир жумадан кийин алынат. Кеткен кишилер дагы боло элек да. Боло элек да. Ооба. Бүгүнкү кыла турган жумушту бүгүн кылсаң, эртеңки калтырбай ошондо анан өсүш болот. Жакын калып атасың да. Кандай башка жерде кандай өстүрүлүп атат, бул жерде жакшы экен. Мына карасаңыз алаканга чоң болуп чыкты. Саламатсыңарбы урматтуу мекендештер? AgriLife кежи долбоорубуз жумушун улантууда. Биз кезектеги теплица күнөскана тууралуу сиздерге материал даярдап атабыз. Эсиңизде болсо, урматтуу көрүүчүлөр, катталуучулар билет. Биз былтыр 2023-жылы жайында Айзат айым менен сиздерге ушу Балыкчы шаарына келип, сиздерге бир күнөсканалардын ичинде отурулуп аткан помидор боюнча сиздерге маалымат бергенбиз. Быйыл мынакей 2024-жыл август айы дагы биз бир нече маалымат алып кетели. Анткени деген биз үчүн аябай кызык. Былтыр кандай иш болуп, быйыл өнүгүү болуп атабы же жакшы болбой атабы? Эми өзүңүздөр билесиздер, күнөскана бул оңой иш эмес. Каражаты дагы аз эмес. Ошондуктан сиздерге бүгүн кандай чоңоюп атышат, же болбосо иш болбой атабы, ушулар боюнча сиздерге маалымат берели. Эскерте кетейин, мынакей биз Балыкчы шаарында, Ысык Көл облусунда турабыз. Бул жер билесиздер таштак жер. Ушу таштак жер боюнча сиздерге маалымат алалы. Ар жакта жакшылап карасаңыздар, көлүбүз биздин берметибиз болгон көл. Андан тышкары былтыр тетиги теплица жок болчу. Күнөсканалар жанында бир 2-3 жүрөт. Ошол жерге барып азыр Айзат айым менен сиздерге дагы маалымат берели. Андан тышкары дагы тиякта да теплица бар. Демек ошол бүгүн теплица тууралуу, күнөскана тууралуу маалымат болот. Сиздер урматтуу көрүүчүлөр, катталып коюңуздар. Лайктарыңарды басып, сөзсүз түрдө комментарийлериңерди жазгыла. Биз чыгарылышыбызды баштайлы. Күнөскананын ичине кирдик. Өзүңүздөр көрүп атасыздар. Түшүм байлап келип аткан кез экен. Түшүм аябай жакшы экен. Биз эсиңиздерде болсо, мынакей Айзат айым менен кайрадан көрүшүп отурабыз. Кудайым буйрса сиздерге бүгүн жаңы, орусча айтканда свежий маалымат берели. Биякта мынакей дагы теплицалар көбөйүп аттыр, ошол боюнча сиздерге маалымат берели. Айзат айым, кандайсыңар? Саламатсызбы? Саламатсыңар. Биздин көрүүчүлөр менен учурашып, биз сыйра сөзүбүздү баштайлы. Саламатсыңарбы, урматтуу AgriLife каналынын көрүүчүлөрү? AgriLife каналдын көрүүчүлөрү. Кайрадан биз. AgriLife'дын катталуучулары азыр күндөн күнгө көбөйүп атат, Кудай буйрса. Жаңы көрүүчүлөргө эскерте кетели. Бизде ушул YouTube каналыбызда көптөгөн күнөскана боюнча видеолор бар. Каналды издеп көрсөңүздөр болот. Ал ошол видеолор 2023 жайында тартылган да. Быйыл, мынакей 2024-жыл, мынакей август айы биз сиздерге кайрадан ушундай бир дагы жаңыртылган маалымат катары көп нерселерди айтып берели. Келиңиз, Айзат айым, биринчиден ушул кандай болот иштери? Бир жыл арадан өттү. Ошол убакыттын ичинде кандай өзгөрүштөр болуп атат, эмне жаңылыктар болуп атат? Буюрса, жаңылыктар көп бизде. Азыркы убакта бул Балыкчыда көлдө, Балыкчыда, арка айылдарда теплица көбөйүп баштады, көп салынып баштады. Азыр почти бир 2 гектарга жакын көлдө теплица бар. Былтыр канча бар эле? 60 сотик бар болчу. 60 сотик бар болчу. Ооба. Бир жылдын ичинде 2 эсе. Былтыр, подождите, былтыр где-то 1 гектарга жакын бар болчу. 2 эсе көбөйүптүрсүңөр, Ооба, 2 эсе буюрса көбөйдү. Ошол эле дыйкандар менен же жаңы дыйкандар барбы? Жаңы дыйкандар да бар. Мурунку дыйкандардан дагы көбөйткөндөр бар буюрса. Ошо теплицаларга күнөскана бизнесине деп койсок болот. Кызыккандар көп болот да. Биз эми YouTube каналга чыгарып көптөгөн видеолор чыгардык да. Чалып билип аткандар эмне көбүнчө кандай суроолорду берип атышат? Чалып сурагандар бар. Ооба. Баштаганга
туура убакыт тандаганга аракет кылыш керек да, теплица баштап аткандачы. Кызыккандар көп. Кээ бирөө азыркы убакта чалып атышат. Азыркы убакта да салса болот теплицаны. Бирок кышкыга даярдык болуп калат да азыр январьдын башына. Анан мен түшүндүрүп атам, азыр сразу салганда теплицаны отопление менен салыш керек. Ошондо январьда стартка баштай алабыз. Жазында баштасаңар, жайында без отопления расход 2 эсе аз болот. Анан бул бышкан продукция менен эле получается отопленияны салып алып, январьга старт баштаган. Анткени простой дыйкандарга тяжело. Сразу ушунча көп сумманы, акчаны бир эле теплицага салып салыш. Жазында баштаса бир аз жеңилирээк болот. Кышында баштаса, азыр күзүндө баштаса, анда кышкыга болгондо акчасы тоже жакшы болот. Кышында да сизди бир алып келип көрсөткөнгө аракет кылалык теплицаларды. Но акчасы жакшы, бирок сразу начальный капитал ошончо койгондон элдер тартынышат да, коркушат. Мен түшүнүгүм боюнча, эгер жазында баштап эметсе, отоплениясына расход болбойт. Ооба. Кичине акчасын чыгарат экен да, кышкыга акча Даярдык топтоп, көрөт. даярдык көрүп, отопление акчасы чыгып калат деген неме экен да. Ошондой практикада болуп атат силерде? Ооба, бар. Практикада жакшы эле болуп атат, Ооба, конечно. Азыр барчу теплицаны да көрөбүз буюрса. Тигил жактагы теплицаны ошолор да биринчи жазында баштады, эми кышкыга продукциясын сатып, ошонун акчасына отопление коюп, анан уланта берет. Бир эме кылып кетеличи. Теплицанын өзүнө канча акча кетет, отопление канча акча кетет башым? Теплицанын өзүнө азыр бир 23-24 миң доллардын 20 сотикке кетип атат. Отопленияга да ошончо кетет. Ровно ошончо кетеби? Ровно ошончо кетет. Жалпы ошондо канча кетип калат? 48 кетет десек 48 кетет. Ошондо мындайчы, эгер жазында баштап атса, жазында 24 миң 24 миң салып атат, 24 миңге полностью теплица куруп, анан кийин продукциясын бышып уже кышка чейин сатат. Помидор ошол эле помидор. Азыр помидор боюнча силерге айтып баштайбыз, ушу сорттор боюнча кененирээк. Сатат дагы, анан кийин кышында ошонун акчасына отопление алып. Ушундай өзүнүн бир тепкичи бар экен да, мындайча айтканда. Можно без проблем, конечно же, баштаса болот, ооба. Отопление менен. Мына бул жактагы байке биздики постоянно кышында баштайт. Анткени январьда еще выгодныйраак десек болот да, кирешелүү десек болот кышында теплица иштеткен. Эми дефицит, да, кимге кандай жакса. Дефицит бар кезде, ал кезде кышында кымбат болот да. Эми бул нерсе түшүнүктүү, эми кантип баштайм деп атканда ошол лайфхак экен да. Кандай баштап, кандай тепкичтен өтүш керек экен. Келе бул теплицага кайрылалы. Бул теплица биздики кайсы мамлекеттин качествосу? Турецкий. Турецкий деп эсептелинет, Ооба. Бул эми темир тезеги бияктыкы местный болгону бул эмели конструкциясы, пленкасы, Пленкасы, конструкциясы. Пленкасы бул эмне менен өзгөчөлөнөт турецкий? Бул 400 микрон, Кыргызстанда еще жок 400 микрон пленка. Бул күндү өткөрбөйт, жалбырактарды күйгүзбөйт. Ошо менен айырмаланат. 5 этапов защиты пленкада. 5 этап коргоо экен да? Ооба. Теплица турецкий экен да? Ооба. Турецкий бул балыкчы шаарына аябай жараша турган эме экен да, турецкий. Балыкчы эмес, бүт эле жака, просто балыкчынын элдер корккон себеби катуу шамалдан коркуп атышпайбы? Буюрса турат. Буюрса 3-4 жыл болду биякта теплица башталганына, ошондон бери турат. Катуу шамалдар болот, туруп берип атат, чыдап атат. Туруп берип атат, ооба. Бизде конструкция эмне үчүн турецкийге токтолдук, анткени айтып атабыз 20 сотиктен 30 тонна помидор деп. 30 тонна помидорду бул конструкция кармаш керек, ийилип кетпеш керек, сынып кетпеш керек. Обычно конструкция темирлер ийилип кетет да көтөрө албайчы. Это же тоже вес большой. Ошону көтөргөнгө лаяктуу теплица деп айтсак болот. Силер ошо теплицаны куруп атканда, жана сварщиктер, мастерлер келип куруп атканда полностью башынан башкарасыңар да, кандай кылыш керек, мындай кылды, башынан баштап, ооба, аягына чейин. Чийип эле коюп берип койбойсуңар, Жок, аны биз ошол именно консультация по строительству теплицы деген дагы бар. И по выращиванию, өстүрүү боюнча. Биздин көрүүчүлөргө эскерте кетпейлиби, сиздердин кызматыңар боюнча
Эмнеден баштайсыңар, кандай цикл менен жыйынтыктайсыңар? Сатып бүтүргүчөктү получается эң аягысы башында теплицаны куруудан башталат, жер тандоодон башталат. Эң башы мисалы үчүн нөлдөн баштаган киши силерге чалат да. Ооба. Консультациясын жолугуп сүйлөшөт туурабы? Ооба. Консультациясын бересиңер, кандай кылып туура кеңешин Ооба. бересиңер, кайсы жери ылайыктуу, кандай кылып тандаш керек. Анан кандай жер семирткичтерди бериш керек. Ошону бүт, сатып атканда дагы кандай процесстер менен жардам берип атасыңар? Биз буну башында деген эң башынан айтып кетсем, бул сортту еще жок болчу Кыргызстанда бул сорт өстүргөн боюнча, вообще сатуу боюнча. Азыр считается один из самых лучших сортов. Ошондо Мындан Кыргызстан боюнча. Муну Казакстанга да алып кетип атышат азыркы убакта. канча жыл болду өстүрүп атканыңар Кыргызстан ичинде? 47 жыл болду. 7 жылдан бери Ушул сортту. ошондой биринчи орунга чыгып атат деп айтасыңар. Биринчи орунга чыгып атат деп Эмнеси менен айтат. биринчи орунга чыгат? Качество, сапаты Сапаты, менен. Транспортировка менен. Транспортировка, например, бул помидорду терип, 1 ай коробкага коюп койсоңор, суусу акпай, чирибей ушул бойдон тура берет. Товарный видин сактап. Товарный видин сактап. Это качествосы помидордун. Мына перим ушул помидорлорду. Анан эмне үчүн Көп көп киши сурайт да, эмне үчүн кымбат депчи. Азыр поле, например, канча сомдон деп айта алабыз. Полени азыр 15-20 сом деп айта алабыз. Быйыл помидор жок деп атат, точный баасын биле элекмин да. Бул деген 40 сомго кымбатыраак болот поленикинен. 40-50 сомго кымбатыраак. Эң биринчи этапта чыкканда. Андан кийин уже көбөйө берет. Эми мынакей силерге чалды киши. Консультациясын алды, жерин тандады, эми өзүнүн регионуна жараша, Ооба. Көбүнчө чүй менен көлүп алып атат азырынча. Азыркы убакта ооба. Башка региондордо жок деп. Азыр пока жетише элекпиз ооба. Мындай физически жетишпей атасыңар. Физически жетише элекпиз. Ошондо баштан аягына чейин мындай көзөмөлдөп, инструкциясын баарын айтып, алар болгону иштеш керек. Иштеш керек. Иштегенде мындай дайыма иштеш керекпи же мындай качып тийип болобу мындай? Беде сейип койгондой болбойт да? Болбойт бул жакта. Например, помидор жайында күнүгө 5 сантиметр өсөт. Мунун бутактары бар, пасынка деп коебуз. Пасынкалар күнүгө өсөт. Мунун өзүнө опылять этиш керек. Жумушу көп теплицанын. 20 сотукка канча киши жетишчүдөй? Кээ бирлөр 1 киши жетишет, кээ бир 1 киши жетишет полностью, кээ бир жакта 2 киши жетишет. Иштеген кишиге жараша болот. Есть байкелер, которые 20 сотикте полностью өзүнүн семьясы менен иштейт, 4-5 киши. Сорт боюнча эң мыкты деп калдыңар. Сорт боюнча дагы эмне кошумча кылып кете аласыңар? Бир гана ушул эле Ашкар сортун өстүрүп атасыңарбы же дагы сорттор барбы? Розовый сортубуз бар. Ошо экөөнү постоянно отургузуп келебиз. Кайсынысы жакшы? Баары бир бул кызыл жакшы, же розовыйга да спрос жакшы элеби? Розовыйга да спрос жакшы. Это вот ким кандай кааласа. А так базарда экөөнү тең сурашат. Муну бир көчөттөн канча Помидор. түшүм берип коет? Помидордо, например, бир куста где-то бир 60 помидор бар. Минимум 120 граммдан эсептейлик. Кандай болуп калат? Ошондо канча болуп калат? 6 килограммдан ашык болуп калат. 6 килограммдан, Бир көчөт 6 килограмм берип атса, 20 сотукка канча 5,5 миң көчөт. 5,5 миң көчөт. Урматтуу көрүүчүлөр, биз азыр бияктан дароо эсептеп бере албайт экенбиз. Өзүңүздөр эсептеп аласыздар да. 30 тоннадан ашыш керек негизи. Но ар бир көчөт стабильно 60 помидор да бербейт. Ар бир көчөт стабильно 70 помидор да бербейт. 40 да бериши мүмкүн. Средний. Средний эсептегенде 60 деп эсептесек болот. Жакшы карасак. Если нормально эсептесек мындай, как обычно болгондо, это где-то бир 40-50 помидор болот. Ошондой эле граммаждан 5 килограммдан десек туура болот.
Но есть еще и форс-мажорные ситуации. Ошон үчүн мен айтып келем да, 20 сотиктен 20 тонна помидор алсаңар, это очень даже хорошо. Негизи Плюс да болосуңар. стандарт плюс да болосуңар обязательно. 20 сотиктен 20 тонна помидор. Просто бул жакта азыр 30 тонн, 35 тонн деп айтып атпайбы. Это вот иштегенден, убакыттан, бүт баары ошолордон зависит. Но 20 тонна 20 сотиктен это жакшы результат, жаман эмес. Көп дыйкандар менен, тепличниктер менен иштеп атасыңар. Бир эң негизги кандай каталарды кетирет дыйкандар? Эң биринчи ката дегенде эле көбүнчө кандай катаны кетиришет? Биздин тепличный сферада айта кетсек, жалкоорок. Бул жалкоолук бул биринчи ката, бизде, ооба. Укпай койгондук эң чоң каталардын бири. Эмнеге укпайт? Силерде өзүлөрү жалдап турган укпай коюп атышабы? Андай эмелер көп. Андайлар болуп калат, Ооба. Бир жумада экөө укпаса жакшы. Эми укпайт дегенде мисалы үчүн, Например, айтабыз да, биз бүгүн жалбырактарды алгыла деп, буш азыр алып да тургандай жалбырактарды. Жерде жалбырактар алып турат. Эртең алгыла десек, бир жумадан кийин алынат. Это тоже процесске влияет. Конечно, это влияет. Например, суу бергенде деп поливди айтканда, бүгүн эмес, эртең эмес, бүрсү күнү деген убактар бар. Бүгүн бере албай калдык, тойго кетип калдык, бүгүн жетишпей калдык. Ошондой проблемалар бизде укпай коюш, бирок бир күн болсо дагы вот эме алынат да, таасир берилет да, ошол кылбай койгон эмелер, жумуштары. Демек, сроктон кечигип калышат, анча-мынча процесстерин сроктон кечиктирип жасап коюшат. Ошол ката болуп эсептелет. Ошол ката болуп эсептелет. Анткени деген бул помидорду жайында 45 күндө өстүрүп токтотуш керек. 60 күн болбойт мунун. 45 күн жакшы иштеш керек, чыкпай. Бир жарым ай. Бир жарым ай. Андан кийин бүттү, помидор бышып баштайт. Бышып баштаганда тергенге жетиш керек. Только жок, тергенге жетишпей койсо деле болот. 2 жума тербей коюп деле 2 жумадан кийин терсеңер болот. Булар деген тура берет да ошо боюнча. Ооба, мен айтып атпаймынбы, бул помидор 1 ай болсо деле, 2 ай болсо деле тура берет. Жана мисалы үчүн ягода окшоп, малина окшоп кечтерип койсо карайып кетип, түшүп кетип, качествосун жоготуп кетет го, андай болбойт биякта, Андай жок. Муну тербей койсо деле болот. Адамдар мисалы үчүн башка бир бизнеске киргенде кээ бирлер бир $1000 салып келет, кээ бирлер $5000 салып келет. Ошо бизнеске теплицага кирип келип атканда көбүнчө канча акчасы менен кирип атышат элдер? Азыр вот примерно эсептеп келгенде жер алыш керек. Жер канчага алынат? Ну, минимум $10,000ден $20,000 чейин алынат. Туурабы, Язбайке? Ооба, теплицанын өзү эле. Свет, суу, ошолорду киргизип контейнер коет. Майда чүйда менен бир минимум 20 сотик баштаганда жери жок болсо $50,000, $45,000 тегерегинде кетет да. Есть которые вот чоң теплицадан сразу баштап аткандар, алардык уже 100,000ден ашып кетет. Ошондой кардарлар барбы, келип туруп эле сразу 100,000 салганда? Бар, конечно, бар. Ооба. Мынакей. Анан кандай болот результаттар? Ушундай эле да. Буюрса ушундай эле, ооба. Бирок эми каталар кетирип отуруп. Каталар болот. Башында биринчи жумуш билбегендиктен байланыштуу. Бирок минуска прям банкрот болуп, теплицадан көңүлү түшүп, кеткен кишилер дагы боло элек да. Боло элек да. Ооба. Бүтүп теплица иштетпей, мага жаккан жок, банкрот болдум деген киши уга элекмин пока что. Бирок буга чейин аябай көп болуп келген да банкроттор. Мурун, билбей эле кылып. Тилекке каршы, ооба. Ошон үчүн теплица бизде жакшы өнүккөн эмес да, башка биздин кошуна өлкөлөргө караганда. Ошо өнүкпөгөн боюнча биз мурунку чыгарылыштарда биз гидропоника боюнча тартабыз деп бир көрүүчүлөргө бир айтып койдук эле, комментарийлерде сурап калышат. Гидропоника боюнча тартпайсыңарбы, эмне болду депчи. Биз деле ошо сөз берип койгонбуз. Ошол боюнча биз азыр эфирге чыкканга чейин сүйлөшкөнбүз. Көрсө деген урматтуу көрүүчүлөр, эми мына помидор менен иштегендер көп, бадыраң менен иштегендер көп, именно гидропоника менен, клубника менен иштегендер өтө эле аз кишилер. Эми ал элдин баары эле өзүнүн эмесин көрсөткүсү келе бербейт да. Ошол нерсе да бар экен.
Мисалы үчүн бияка бизге уруксат берип атат киргенге. Ошо менен биргеликте рахмат айтып кетели ушул ээлерине дагы бул видеону көрүп атса. Аябай чоң рахматты айтабыз эл менен бөлүшүп атканына. Кээ бирлер киргизбейт чарбасына. Ошондуктан ошо туура түшүнүңүз. Биз Агролайф долбоору негизи биз келечекке иштеп атабыз. Дыйкандар үчүн иштеп атабыз. Маалымат издеп жүрөбүз гидропоника боюнча. Издеп тап бир күнү бир көрсөтүп бергенге аракет кылалы. Буюрса. Буюрса. Силер деле эми иштешип атасыңар да. Бир күнү балким бир гидропоника менен бир дыйкандын эл менен бөлүшкүсү келип эметип кетсе, макулдугун берип койсо биз тартып калыш мүмкүнбүз. Ошол гидропоника боюнча ошол нерсени айтып кетели сиздерге. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Аслык кандайсыңар? Жакшыбы? Ден соолуктарыңар? Жакшы. Балыкчы шаары мындай кичинекей салкын шамал экен. Урматтуу көрүүчүлөр, теплицанын ичинде съемка кылып атып, кадимкидей дем ала албай кетет экенсиң. Аябай укмуштуу да эмгек талап кылат экен. Ден соолукта мындай эми ден соолук кетет деп айтса болбойт, эми баягы чыдаш керек да. Ар бир жумуштун өзүнүн кыйынчылыгы бар экен. Биякта ичинде баягы пленка менен оролгон соң мындай ичинде кыйын экен да. Асылбек ага бир суроо болуп атат да. Мынакей бул эми балыкчы шаары, ар жак көл. Ушу север жагы билесиз, аябай таш го. Мынакей. Мындай карасак бүт эле таш, жердин баары таш. Эчтеке өспөйт. Ушундай силер ушундай жерге ушинтип жакшы түшүмгө жетип атасыңар. Ушул баштап атканда кандай баштадыңар? Негизи ушундай кандай кыйынчылыктар болду таштар менен күрөшкөнгө? Эми баштап атканда көл боюнча эң эле таштуу жер ушу биздин балыкчы да. Буга чейин делештик өскөн эмес. Өзүңөр байкасаңар деле бир мындай сууда өспөйт. Деле арпада айдашпайт. Эми иштеткендер анча-мынча беде себишти. Эми бизде кыйынчылык кандай? Агрономдордун баягы советтери менен ушу өзүбүздүн топуракка эле башка жерден топурак алып келдик. Башка жерден. Башка жерден. Каздыңарбы кадимкидей? Жок, мындай бир сире эле түздөп, анан көтөрдүңөр, көтөрүп кичине эме кылганга. Жерди түздөгөндөн кийин анан башка жерден мисалы үчүн бу тегеректен, көлдүн эки тегерегинен башка топурак алып келдик. Ошол менен анан өздөштүрдүк. Топурак тандап атканда жөн эле жакшы эле топурактар тандадыңар да, же атайын анализ кылып же? Жок, эми баягы агрономдорго көрсөтүп аттык. Момундай топурак, айзадалар. Мындай топурак экен, мындай топурак экен. Ошо менен эле. Эми азыр ошол топурактардын дагы кичине дагы жаңырта турган убакыт келди. Анткени баягы жыл өткөн сайын топурак өзүнүкүн жер арыктайт эмеспи? Жер семирткиче жардам бербейт? Жер семирткич эми убактысында ошол айдаган помидорго же бадыраңга кичине действие берет, бирок аны суургандан кийин кайра эле ошол жер отурду да, арыктап. Мага дагы кичине мындай эме кылыш керек болду. Азыр получается силер жерди алмаштырасыңарбы? Алмаштырып жаңыртабыз да, баягы топурактан алып келебиз, үстүнө сээп, анан кык менен аралаштырып, кайра трактор менен мотоблок менен болуп айдайбыз да. Муну качан кыласыңар эми? Могул буюрса бүткөндөн кийин жулуп андан кийин жерди эме кылбаса. Ошо күздө экен да? Күздүн аягы болуп калат. Демек мынакей ушундай жер алмаштырыш керек экен. Мындай башка теплицаларда эми аякты алмаштырбайт да. Мисалы үчүн чүй жергеси башкача болот. Алардыкы эми өзүңөр билесиңер, койлорго кандай эмне айдаса өсө берет да. Алардын жеринин кыртышы дагы башкача. А биздики негизи эле таштак. Ушу бияк таштак. Бизге даже алма бак дагы, алма өрүк дагы мындай жакшы карап, жакшы эме кылбасаң өспөйт. Бирок ушул жерлерди пайдаланып атканына негизи эле Кудайга шүгүр да. Эми ушундай мындайча айтканда выход таптырсыңар да. Эми азыр кыргыздар эми жер менен иштегенге көндүк буюрса. Эми келе атабыз ошо. Ошого келе атабыз да, мурун жерибиздин баары тең эме болчу, бош болчу. Азыр бирибизди көрүп кичине илимдүүлөр пайда болду, окугандар пайда болду. Анан бул жашоонун талабы ошол экен да. Экспорт, импорт, бизнес. Анан ошого жараша кичине мындай мурун же кандай же агрономдорубуз аз беле, быйыл кичине окуп чокугандар көп. Адистер болгондо жакшы. Советин берип, кеңешин берип. Анан эми элге Кудайга шүгүр иштетип атышты. Азыр мындайдан алып көрсөңөр, көбүнчөсү клубника, малина, карагат, ежевика баарын айдап атышат буюрса шүгүр. Дыйканчылык өсүп атат акырындан. Жер менен иштеп келатабыз. Былтыр 2023 жылы келгенбиз, урматтуу көрүүчүлөр, эскерте кетейин. Быйыл 2024 август айы. Сиздер кичине мындай расширять этипсиңер да, чоңоюп турсуңар. Ооба. Былтыр канчадан баштадыңар эле, быйыл канча менен иштеп атасыңар? Немесинби? Размерлери. Размерби? Биринчи салганыбыз 20 сотка болчу. Анан ошо 20 сотканы иштетип, андан эме кылып, анан экинчисин салдык, бул деле 20 сотка, быйыл эми ошо 40 сотка менен иштедик буюрса.
Демек эки эсе чоңойгон. эки эсе. Сиздер Айзат айым айтып атат, жазда башташ керек деп. Сиздер да жазда баштагансыздар да? Ооба, биз именно жазда баштаганбыз. Жазда монтип ушундай бир схеманы тизип берип атат да. Жазда баштасаңар дейт, отоплениега чыгарбайт экен да. Ошол акчасы чыгып калат экен эмеге чейин, кышка чейин. Ооба. Отопление. Силер ошондой схема менен иштедиңер да? Ошондой менен иштедик. Ошол баягы жаздан баштап отоплениега чейин, күзгө, кышка чейин сен уже бир түшүмдү таап, аны сатып, анан ошонун акчасына отопление кылсаң болчу экен. Бизде ягода менен деле ар кандай культуралар менен өстүргөндө көп болуп кетсе, сбыт проблема го. Сиздер сбыт жагынан кандай болот азыр? Сбыт жагы баягы эмеге жараша. Өзүңдүн товарың жакшы болсо, качествосы жакшы болсо, сбыт табылат. Табылат, Азыр сиз базарга барганда канчалык кымбат болсо, жакшы турса ошону алып кете берет экенсиңер. Биздики ошол сыяктуу да. Эми жердинки деле баягы дунган бир туугандардыкы, башка жердики турат көп эле, бирок арзан. Биз алып барабыз, бирок биздин качество жакшы. Анткени биз эмне кылып атабыз? Өскөндөн баштап бул пленканын астында болот, ысык сууктан корголот. Ар бир нормасы менен суусун беребиз, нормасы менен немесин берип турабыз, питаниясын берип турабыз. Ошого жараша анан өскөн башкача болот. Баланы караганда эле баасы кымбат болсо да, бирок адам баласы эме кылат экен, жакшысын алып жей берет. Өзүнөн өзү аябайт. Ошо теплицада сапаты жакшы болуп чыгып атат да, туурабы? Ошон үчүн баасында айырма бар. Силер канча жыл болду уже? 2 жылдан ашкалы, э? Буюрса 3 жылга бардык. 3 жылга барды. Дайыма сбыт жагынан проблема жок азыр. Эми бул жерде мынакей урматтуу көрүүчүлөр, азыр айтып кетейин сиздерге. Бул жерде 20 соток болчу чын эле мурдагы жылы. Азыр камерамен сиздерге ар жакты көрсөтүп берет. Ар жакта эчтеке жок болчу. Ошол жерде дагы куруп турат теплицалар, азыр ичине кирип дагы бир нече суроолорду берели. Бери тетиги ар жакта да бир көрсөтүп койт тоолорду. Көл балыкчыда экенибизди биз дагы бир далилдеп коелу. Асылбек байке, мен негизи теплица бизнесин элдер коркот да. Көп киши коркот. Анткени бул жака бир кичинекей акча менен кирбейт да элдерчи. Ооба. Ошону бир өзүңүздүн бир кеңешиңизди 3 жыл тажрыйба болуп калыптыр. Кеңешиңизди айтып кетпейсизби? Эмне кыйынчылыктар болушу мүмкүн эң башында? Кыйынчылык эми баягы орусча айтканда, кто не рискует, тот не пьет шампанское деп коет эмеспи? Албетте. Биринчи эле ошол да. Албетте. Бардык нерге мындай крупный капитал барсетерде эсебин чыгарып, анан өзүңө ишенишиң керек. Анан ары иштетип кетип алам деп. Эгерде иштетип кете албайм, тигиндей мындай деп кетенчиктесең, анда артка кетесиң. Баягы эл эмгегин жер жебейт дейт, качан жебейт, ошончо эмгек кылсаң. Бүгүнкү кыла турган жумушту бүгүн кылсаң, эртеңки калтырбай ошондо анан өсүш болот. Атак эми тигиндей мындай деп коркпош керек. Башында баштап атканда кандай ката кетиңер? Бир катаңыз айтып кетпейсизби? Катачылыктар көп эле болду. Эми ар бирин айтсам элдер дагы эң биринчи катабыз баягы убакыттан расчет ала алган жокпуз. Жердин кыртын расчет ала алган жокпуз. Өзүбүздүн эле катачылык болду. Убакыт дегенде кеч отурушуп калаттыңар, кичине кечирээк болуп атты. Баягы айткандардын баарын тең, мисалы үчүн бүгүн муну кылгыла десе, ошону эми эртең деле бир күндө эле кылабыз боло туруп, ошону убакыт жылып отуруп, баягы көрсө ар бир убакыт өзүндө экен. Убагында кылыш керек. Убагында кылыш керек. Эгер адистер айтты, мына бүгүн кылыш керек, э? Бүгүн сугар десе, бүгүн сугарышың керек. 2 күндөн 3 күндөн светим жок болуп калды, тигиндей мындай сугарбай калдым десең, ал өзүңдүн чөнтөгүңө минус болот. Булар билет экен, анткени кайсы маалда карап эмне болот, кандай болот. Эми башка ээн талаада, ачык талаада өстүргөндө эртең бүрсүгүндө эле таштап койчу эмес белек? Андай болбойт. Андай болбойт. Биякта как положено эмеси менен, тартиби менен, расписание бар. Ошо расписаниясы менен. Жашаш керек экен, өзүнчө бир тартиптүү болуш керек экен, дисциплина болуш керек экен, э? Асылбек байке, сизге рахмат чоң. Мен ушул айтып кетем да, ушу интервью берип аткан дыйкандарга аябай ыраазымын. Анткени деген элдин баары бере бербейт да, өзүнүн маалыматынча. Алла ыраазы болсун. Элдин батасы тийсин. Бул теплицалар жаңы өнүгүп келатат. Ушу элдин бир бизнестин, бир иштин башы болуп келатасыңар. Ишиңер ийгиликтүү болсун. Кырманга береке деп коет кыргызда. Рахмат. Эмдиги жылдардагы келгенге уруксат бериңиз. Тартып кетип туралы. Жылда бир маалымат берип туралы. Агролайф кележи долбоорубуз биздики мындай бир келечекке иштеп атабыз. Айыл чарба тармагы өссүн депчи. Эми бул теплица бул бир тармак да. Ошо сизге рахмат. Хорошо, макул. Ишиңерге ийгилик. Силерге да рахмат. Сыртта негизи салкын болот экен. Бул теплицанын ичи мындай бир баняда отургандай эле бир сезимдер болот экен. Ошентсе да болбой сиздерге бир маалымат берип кетели. Мына жакыныраак алып атасың да. Урматтуу көрүүчү,
азыр бизге Асылбекова айтып кетти, сапаты депчи. Ошол сапаты тууралуу айтып кетсек, ушунчалык бир катуу болуп турат экен. Жанагындай атайын жасап койгондой эле, сүрөткө тартып койгондой эле болупчу. Анан азыр бир даамын көрөлү, жеп көрөлү. Бисмилла деп. Сочный даамдуу. Мен үйгө алып салат жасап жегенге калмакмын. Сочный, сонун, кадимкидей эле помидордун даамы. Мындай кээ бирлер айтышат да, көп айтышат. Теплицаныкы химикат менен өстүрүлгөн, мындай берилген даамы анча эмес деп. Мен мынакей ушул жерде биз Агролайф долбоору менен иштеп келатабыз. Калп айтпайбыз. Аябай сонун, даамы аябай жакшы экен. Билбейм ошол кандай башка жерде кандай өстүрүлүп атат, бул жерде жакшы экен. 20 сотукта дагы помидор отургузулуп турат, бирок бул сорт башка экен. Өңү розовый экен, кичине ачыгыраак экен да, ачык кызыл. Анан айырмасы бул помидор берки сортко караганда кичине граммажы чоңураак болот экен да, көбүрөөк болот экен. Бирок түшүмдүүлүк көбүрөөк берчү экен. Ушундай деп түшүндүрдү мага. Анакей мындай карасаңыздар, бул момундай розовый болуп турат экен, кичине жакыныраак. Спрос жагы бул деле ошондой эле экен, баасы деле ошондой экен. Эскерте кетейин, бул сорт Ядигар деген сорт. Бул дагы турецкий. Мына биягында мынакей чоң экен, мына биягынан көрсө болот экен. Мынакей сындыр болбосак эле болду. Мына карасаңыздар, аябай чоң болот экен. Мындай. Тиги помидор кичинерээк болчу, булар аябай чоң. Көрүнүп атабы? Мынакей. Мынакей үзүп алдым. Үзүп кетти. Мына карасаңыз, алакан катып эле чоң болуп түшөт экен. Мына беркиси деле ошол экен. Үстү деле ошол. Бул дагы эле өзү ошо окшош эле экен, мындай карасаңыздар. Ошол эле тамчылап суарма система менен суарылып атат. Мынакей ушинтип күнөсканын ичинен чогултуп, ушинтип коробкаларга жыйнап, биякта Ядигар сорту, жана розовый деп атканыбыз. Ушинтип коробкаларга жүктөлүп, азыр Бишкекке кете турган учуру экен. Бул сортторду айтып атат, аябай транспортабельный деп, могу коробкада турган жагы, чыдаган жагы жакшы экен, эзилбейт экен. Демек эмнени айтып атат? Бул деген экспортко кылганга аябай мүмкүнчүлүгү көп. Ошондуктан бул теплицанын помидорлору кымбат болуп эсептелинет экен. Биз ар жактан түшүмдүүлүк аябай көп экенин көрдүк. Бул жерге дагы жанына ушундай эле 20 соток теплица курулуп турат. Бул эми Асылбек байкеники эмес, башка кишиники экен. Бул киши менен канча болду иштешип атканыңарга? Быйыл 1-сезон. Бул эң эле биринчи азыркы түшүмдүүлүк болгон тат, Ооба, бул деле эмне деген сорт? Эскертип кетели. Ашкар сорт. Бул деле ашкар сорт, турецкий. Бул жер боюнча эмне деп кошумча кылып бере аласыз, ажадайым? Бул жаңы салынды, буюрса. Бир аз кеч отургузган помидор. Булар буюрса бир 3 жумада уже тоже базарга чыгып баштайбыз. Бул сорт менен 2-3 жума кечирээк экилген. Продукциясы бышкандан кийин каяка алып кетип атышат? Каяктан? Бишкекке эле алып кетип атышат. Бишкектен эле? Ооба. Бишкектен өзүнүн Сары Өзөнгө эле өткөрүшөт баары эле. Дрон менен дагы көрсөтөбүз сиздерге, урматтуу көрүүчүлөр. Башында эң биз келгенбиз. Бул жер 2023-жыл болчу. Ушундай эле июль-август айлары. Анда биз 2 эле теплицаны көргөнбүз. 20 сотуктан 2 эле теплица болчу. 3 болчу. 20 сотуктан 3 теплица бар болчу. Ал бүгүнкү күнү канча болуп атат? 7. Бүгүнкү күнү 20 сотуктан баары тең? 20 сотуктан 7 теплица бар. 7 теплица. Ошондо 2 эсе, бир жылдын ичинде 2 эсе көбөйүп кетти. Көбөйдү буюрса. Бул эмнени айтып атат? Бул деген элдердин теплицага прибыльный иш экенин далилдеп атат, туурабы? Буюрса ооба. Ар бир ошол эле Асылбек байке экинчи теплица курду. Ошол эле тиги биринчи жактагы байкебиз 3-чү теплицасын курду. 20 сотуктан 3 теплицасы болду. Бул дагы эже ошол байкелерди көрүп, дагы бул жака 46 сотик теплица салынды. 2 теплица бар 23 сотиктан. Биз 20 деп эле коюп атабыз да. Биз математикаларда жүргүзүп кетпейлиби? 20 сотиктен канча расход болот? Канча убакыт кетет ошого?
канча прибыль алыш мүмкүн? По идее, вот 20 сотиктен сатсак, жакшы иштесек, мен дагы эскерте кетейин, иштеш керек теплицада. Албетте. Эгип коюп эле күтүп турган болбойт, биринчиден. Жакшы иштесек, буюрса 20 сотиктен 30 тоннага чейин помидор сатылып атат. Быйыл буюрса, биз былтыр келгенде сизге 20 сотиктен 30 тонна деп айттык элек сизге, быйыл 35 тонна күтүп турабыз. 20 сотиктен. Бирок 30 тонна алып атасыздар стабильно. 30 тонна буюрса Иштесе. алып атабыз, ооба. 30 тонна ошондо примерно канча сомдон сатылып атат? Былтыркы баасы 103 сом болчу, ортологун баасы. Орточо баасы 103 сом. Ооба, Жакшы экен да? быйыл еще дагы билине элек. Мынакей. Килограммдын баасы орточо баасы 100 сом эле деп коелучу. 100 сом болот. 20 сотуктан 30 тонна алып атат. Бул 6 айдын ичинде эле. 6 айдын ичинде. Ичинде эле, 6 Ооба. айдын ичинде эле. Андан 1 жылдын ичинде билесиздер, теплицага 2 сезон. Өзүңүздөр эсептей бериңиздер, урматтуу көрүүчүлөр. Жакшы экен да, мындай эле даже болжолдоо эсептегенде дагы. Жакшы, расходтору дагы теплицанын азыркы убакта салынып аткан. С нуля, если начинать, чисто каркас, пленка, рабочий кеткени, это участок, свет, суу бунун акчасына кирбейт, где-то 23-24 миң доллардын тегерегинде туруп атат. Теплицага кызыккандар азыр дагы биз көрсөтөбүз. Адаттагыдай эле мынтип кыдырып, көрсөтүп, жаңы байлап атыптыр. Бир 2-3 жуманын ичинде уже баштайт экен. Биз эмне үчүн кайра келдик бияка анткени деген аябай кызык болду бизге. Деги эле ушул теплица менен иштеп баштап туруп көп кишилер таштап салышат го башында эле. Орусча айтканда на начальном этапе кыйынчылыгы менен, немелери менен болуп, ошолор жеңе албай банкрот болуп, бул жерде эми банкрот болгондо бир сразу эле аябай көп эле суммага банкрот болуп атат туурабы? Ошондо аябай катуу тиет да, ошо менен токтолуп калат. Ошон үчүн бизге аябай маанилүү болчу ушул нерсени биз жылда келип тартып кетип турганыбызга аракет кылабыз эмдиги жылы дагы. Бирок быйыл мынакей көрсөткүчтөр 2 эсе көбөйүп атат деп айта алсак болот. Мынакей урматтуу дыйкандар, сиздерге күнөөс канаа боюнча бир нече суроолорго жооп алдык деп терең ишенебиз. Буга чейинки дагы чыгарылыштарда күнөөс канаа боюнча сиздерге көптөгөн суроолорго жооп алганбыз. Эми күнөөс канаа боюнча көптөгөн дагы чыгарылыш даярдаса болот, анткени бизде күнөөс канаа бизнеси өнүгө элек. Жайдан өнүгүп келатат. Ошентсе да болбой, мынакей бүгүнкү күнү дыйкандар өзүнүн ийгиликтери менен кубандырып атат. Былтыр эгер 20 соток иштетип атса, эгер 20 соток иштеп атып атса, быйыл 40 соток, 60 соткага чейин чоңойтуп алып жерлерин иштеп атышат. Бул эмнени айтып атат? Бунда өсүш бар. Ийгиликтерге жетсе болот, иштесе болот, өзүнүн продукциясын сатса болот. Ошондуктан урматтуу көрүүчүлөр, биз эми AgriLife долбоору биз сиздерди чакырбайбыз. Буну жасагыла же теплица кургула, тигин иштегиле деп, буну сатып алгыла деп биз бир гана маалымат таратабыз. Өзүңүздөр аябай кылдаттык менен жети өлчөп бирге истегендей жакшылап адистер менен байланышып, маалымат топтоп, консультировать этип, ошонун баарын жакшылап изилдеп алгандан кийин, анан кийин баштаңыздар. Биз болгону ошол бир маалымат таратабыз. Ошо маалымат сиздерге аябай пайдалуу болот деп терең ишенебиз. Биз азыр Бишкекке карай сапар тарталы. Эмки чыгарылыштардан көрүшкөнгө чейин.